Ушинтип мамлекеттин репутациясын шерменде кылып эмне кереги бар? Ансыз дагы рейтинг түшүп аткан бийликтин. Мен эмне үчүн камалганымды, эмне үчүн мен куугунтук жеп атканымды элдин бардыгы билет. Акыркы соо бардыгы түшүнүп турат мен эмне үчүн камалганымды. Туура. Силер тескерисинче Садыр Жапаровдун колуна кол, путуна пут болуп, ушундайда адилеттүүлүктү көрсөтүп койсоңор, рейтинг өспөк эмеспи? Тескерисинче кайра өлгөн үстүнө көкпөң улатпайсыңар, жолдон чыгарып баары. Мына Садыр Жапаров айтыптыр. Тергөө териштирсин деп. Ошол Садыр Жапаровдун ишин мыйзамсыз тергеген бир тергөөчү иштен айдалбаптыр. Бир сот камалбаптыр. Анан кайсыл сот адилеттүүлүгүнөн үмүт кылалы? Кайсыл тергөөнүн адилеттүүлүгүнөн үмүт кылалы? Эч ким жазаланбаптыр ушул күнгө чейин. Эч ким. Бардыгы түрмөдөн чыгып, тапка жеткенден кийин бар жок унутуп алып атышат. Унутуп кете берген болбойт таптакы. Адамды ак жерден күйгүзгөнгө эч кимге уруксат берилген эмес. Аллах Таала айтты. Men zulumduktu özüme tıydım dedi. Tendek emez, даже ben özüme tıydım dedi. Ha bugün birlik tarafından maga zulumduk, hakikatsızlık bolmay emne oldu? Bir düşüngen can var mı? Var. Düşüngөн can бар. Yok. Участникам судебного дела, да? Если участвовал в качестве заседателя прежних дел, и третий пункт является близким родственником или супругом. Три варианта, три только. Сот мен таанымын деген жөн менен Саматов отуп атат. Карабайм бул ишти деп. Эми чыгса Чакебек этиш керек экен. Просто бул күндөрдө өтөт. Өтөт. Sen elden oğlusun. Amin. Allah'ım sana yardımcı olsun. Amin. Ben sana olayım bakıp ben senin bir tuğanın kadar. Ne gör şunday. El katları elini örmeyeceğim. Kaçan senin ardından el erti otar. Kana yerin erti geldi. Sen görmeli turasın aydan açın. Şunu benden kaççı sadaka olayım. Sen bizge gereksin, ballarına gereksin, bir tuğanlarına gereksin. Karpayım el katları yaşa geçirçi senden sıradan. Şarabedin Bake, siz gitmesiniz gerek, özünüz karışınız gerek. Turan. Özünüz karışınız gerek. Sizin ordunuz vaklı, şındıkta betke taraf veriniz. Gerek olsa, Turan mesle çeşim olmazsa taştap gelip kalıştır. Turan. Oraydas. Urmatlı malumatında malumat tarqatı massalık malumat karacatları, urmatlı massalık malumat karacatları. Uşu iş avgust ayında kozголуптур. Avgust ayında. Meni жасады деп аткан iş ноябрда болуптур, geçe ноябрда. Publikatsiya. Iş 6 ay murda kozголуп, publikatsiya 6 aydan keyin болуптур. Ушул акылга сыябы. Publikatsiya жоқ, өзі жоқ. Meni qamak koygunun hareketi. Жөн эле qamak koygunun hareketi.
Публикация өзі жоқ та, көрсөткөнү эч нерсе жоқ. Бүгүнкү чейин биздин жактоочулар иш менен тааныштырылбай атат. Эмне иш экенинен белгисиз бардыгыбызга. Biz bilmiyoruz, biz de emniyet için tutatkanız. Nega o'sha barakcha bo'lganmi boshqa? Yo'q, men o'zim sotsialdik barakchalarni o'zim jeke qo'ldan olmayman. Men qo'ldanganimni bilmayman. Men qo'ldanmayman. Mening sotsialdik barakchalarim Nuroli, Baxtibek Qalmamatov degan. Alдағы bundan bir necha ay murda hakerlik ataka olup bizden geçip kalgan. Biz ağa gir almay kalganmiz, qo'ldan olmay kalganmiz. Menin oyumda бұл жақта біреулер бізге қарсы ушундай жасап атат да. Бирок ең кызыгы 6 ай мурда қозголгон ишке 6 айдан кейін жазылған постты кантип чаптайт? Ал посттагы эмес дейт, ал постко астына жазылған комментарий экен. Эми карабайсыңарбы, мамлекетте полный беспредел болуп, күч структуралары, укук коргоо органдары мамлекеттин, элдин жарандык укуктарын май талканын чыгарып төөлөп атса, президент унчукпай атканына. ОДКБга армия жиберип, казактардын камын көрөрдөн мурда биринчи өзүбүздүн элибиздин камын көрүп койбойлубу? Элибиздин адилеттүүлүгүн камсыздап коюп, анан бирөөгө болушпайлыбы? Өзүбүздүн асфалтайыбыз чыгып жатат, бирөөгө көз артабыз дагы. Ошондуктан мен айтам, президентке да кайрылам. Эгер Кудайдан корксо, адилеттүүлүк ага жүктөлгөн аманат экенин билсе, ал сөзсүз түрдө буга аракет кылыш керек. Жоқ, комментарий жоқ та. Эч ким көргөн жок. Мага тергөөчү кара сөз менен айтты. Гөлдүктөрдү жамандапсың деп. Бул жактан эмне кылайын деп атат да, мага ушул ишти буйрукма берип козготуп аткан адам. Мени Садыр Жапаровга анын ичинде гөлдүктөргө каршы тукуруп туруп, Садыр Жапаровдун макулдугун алып мени камайын деп атат. Бул ушул ишти жасап аткан адам, бул чыныгы провокатор, чыныгы интриган. Ушундай ишти жасап атат. Туура. Эгер чындап эле мен гөлдүктөрдү жамандады деп айтам, мени регионалдык чагымчылдык жасады деп турган болсо, Садыр Жапаров гөлдүк экенине карабай, анын президентке жетип келгенче биз колдодукпу? Колдодук. Гөлдө турса дагы, мен Карабулжанын кулуну катары кулдөрдү таканса колдодумбу? Колдодум. Мен жердешчилдеп мен эч ким айта албайт. Анткени гөлдүк Садыр Жапаровду президент кылыш үчүн мен өзүмдүн агам Карабулжалык Сооронбай Жээнбековду ачык сындагамын. Мени эч ким трайбалист деп айта албайт. Эч ким трайбалист деп айта албайт мени. Өзгөчө гөлгө мени душман кыла албайт. Анткени менин чоң энем өзгөндөгү гөлдүк деген айылдан. Ал айылдын эли гөлдөн көчүп баргандар деп айтылат. Менин гөлдө түптө Тасма деген айыл бар. Менин уруум Тасма. Ошол айыл менен биздин уруу бир. Биздин тууган уруктар бүгүнкүгө чейин катышат. Мен Садыр Жапаровду колдоп, канча жолу түпкө барып жүрдүм. Канчалаган иш-чараларга барып жүрөм Кумтөр боюнча. Кантип анан мени гөлдүктөргө каршы тукурат. Булар менин авиримди, менин жөн эле мындай кадыр баркымды түшүрөм деп атышат. Садыр Жапаровга каршы мени тукурам деп атышат. Бул жеткен надандык, пастык. Ура. Endi bardıq ele sen menen bolуп атат. Эч ким бул Садыр Жапаров менен эмес. Камчыбек Ташиев менен эмес. Sen менен гана болуп атат. Элдин барды. Бактыбекке боштондук деп чыгып атышат. Мынакей, урматтуу достор. Мына жаңылык айтып атат, мына менин азыр жактоочум бир жаңылык айтып атат. Мына ошол Меңа Крандык деген акаунт Нуразиз деген акаунт бүгүн дагы мен камалгандан кийин дагы иштеп атат экен. Я нотариально заверила специально. Он активный. Это фейковый. Бул активный. Мен камактамын. Менде байланыш жок мүмкүнчүлүк. Бирок бул иштеп атат экен до сих пор. Ошо мына ГКНБдин колу көрүнүп атпайбы? ГКНБдин кулагы көрүнүп атат. Ошондой рахмет да.
Урматтууларым, мен мына камалганыма канча күн болду билбейм. Мен bir gün суракка алынган жокмун. Мен сурала элекмин камалгандан бери. Мен эмне иш менен мени камаганын таныша элекмин. Мындай түшүнбөй атам мен эмнеге камаганын толук. Жөн эле жатам, мени сындырабыз деп атышат. Ал комментарий өзү жок. Бизге көз карандыс экспертиза кылганы мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Эмнени экспертиза кылабыз билбей атабыз. Эмне себептен камалып атканы тоже белгисиз. Мына шермендечилик деген ушундай болот. Учурунда Бакиевдер Медет Садыркуловду дагы ушинтип өлтүрүп туруп, бүт мыйзамды талкалап туруп, бардыгын 40тан ашык баланы кырып салган. Эч ким унчуккан эмес, аш малтайын чыгарып салган. Бирок акырында эмне менен бүткөнүн көрдүңөр. Кудай салам аларга жазасын берип койгон. Таңдып жүрүшөт, таңдып президент болуп Акаев өкмөтүн. Аллахтан жаза болот барына. Şaka özü жақсы біледі, şaka özü. Bunday нәрсе. Özü жақсы біледі. Şaka normal içeceğim. Evet şaka. Özü жақсылап içeceğim жақсы. Özü bilesің, başkalar ötken bunday нәрсе. Ya bu kapattığın bilmesi de bana kamuoyu gelmesin. Тура чечим кылып кетип калган түздүктө. Абаттан сізге қысым болған жоқ па? Урматтуу жерлештерим, урматтуу мекендештерим, абактан адамды сындыруу мүмкүн эмес. Абак менен адам сынбайт. Биз көз караштарыбыз үчүн акырына чейин күрөшөбүз. Бизди бир гана нерсе сындыра алат. Бул эл бизди колдобой таштап койсо, биз эмгегибиз текке кеткен экен деп сынып калабыз. Ошондуктан ел колдоп турса, авак. Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын өткөргөн сыноосуна салыштырмалуу рай, бейиш, авак. Авакта эч ким куугунтуктай албайт. Эч ким кызым көрсөтө албайт. Ал жакта кадимкидеги эле. Мындай болжол менен айтканда, студент кезиңердеги общежитияда жашап аткандай да, жатаканада жашап аткандай эле. Бар болгону эшикке чыгуу мүмкүнчүлүгү гана жок. Калган жагынан тамак аш, жашоо шарт, бардык жагы жакшы. Ал жактан кызым жасай албайт. Мен учурда жалгыз отурам, мени жалгыз камашкан. Буюрса, эгер бүгүн камакта дагы калтырабыз дей турган болсо, мен жалпы ошол жакта элге кошулам бүгүн бар. Тергөөчү канчага чейин отурат? Канча отурасың деген суроонун жообу бирөө гана. Мени эл алып чыкмайынча мен отура берем. Мени булар чыгарбайт. Эмнеге экенин менин буга чейинки берген интервьюларыман көргүлө. Ошончо отургандан кийин следствие болуш керек да, сотко чейин. Эмнеге себептен алып келип атат? Следствие болбойт кана. Жок да, полный мамлекетте беспредел болуп атат. Эч кимиңер талап кылбасаңар, чыкпасаңар, айтпасаңар, бардыгыңардын колуңарда телефондоруңар бар. Бардыгыңар түзө бирге чыгып окшоп айтсаңар болот. Бардык нерсени талап кылсаңар болот. А бүгүн элдер кайдыгер болуп атпайбы? Бизди камап койсо, биз мисалы үчүн канчалаган элдин проблемаларын айтып атабыз. Бирок камалганда бул проблема биздин эле проблема болуп калбаш керек да. Мен өзүмө бир нерсе сурап, өзүмө бийлик сурап камалган жерим жок да. Мен булар менен содалашып алганга дагы, келишип алганга дагы акылым да, дараметим да жетмек. Моралдык укугум да бар болчу. Бирок мен элди тандап, мына бүгүн түрмөгө жеткен жерим түрмө болду. Абак болду. Анан ушинтип бардык эле саясатчылар камалып кете берсе, силердин тагдырыңар үчүн, элдин келечеги үчүн ким бастаят? Эч ким бастайбай коет. Бардык өзүнүн кара башын тандаганга өтүп алат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, жердештер, кайраттуу болгула, сабырдуу болгула, күчтүү болгула, күрөшкүлө.
Çıkıp duralım.